Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызтоп каналы аскердик блок НАТО тууралуу маалымат бермекчи. НАТО Россиянын душманыбы? НАТОнун максаты эмне? Качан жана ким бул аскердик блокту түзгөн? Украина качан НАТОго кошулат? НАТОну ким башкарат? Видеону аягына чейин көрүп, ушул суроолорго жооп алып, мындан сырткарыда көптөгөн кызыктуу фактыларды билесиздер. Андыктан бул видеого бир лайк коюңуздар. Биз видеобузду баштадык. Экинчи дүйнөлүк согуш аягына чыгып, баары согуштан тажап турган убакта, айрыкча согуштан башы чыкпаган Европа өлкөлөрү кайра согуш башталуусунан коркуп турганда, 1944 жылы 4-апрелде 12 өлкө биригип, эгерде согуш болуп кете турган болсо, бири-бирибизге жардам беребиз деп НАТО блогуну түзүшкөн. НАТОнун чечмелениши Түндүк Атлантика келишиминин уюму. Бул 12 өлкөлөр Бельгия, Улуу Британия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия жана Франция менен Америка Кошмо Штаттары. Башкача айтканда, Америка баш болуп, Европа өлкөлөрү менен биргеликте армия түзүшкөн. Келишимдин негизинде, эгерде ушул 12 өлкөнүн бирөөсүнө кайсыл бир өлкө кол сала турган болсо, баары биргеликте жардам бири-бирине беришет. Же болбосо 12 өлкө биргеликте түзгөн армия НАТОнун мамлекеттерини кооруп турат деген максатта түзүшкөн. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бардык Европа өлкөлөрү экинчи жолу дүйнөлүк согушту баштаган Германиядан коркуунун ордуна СССРден коркуп турушкан. Себеби ал убакта СССРдин таасири Европанын жарымына чейин тийип турган. А НАТОнун түзүлгөнүнүн эң башкы максаты да СССРден коргонуу болгон. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин СССР менен АКШнын ортосунда кансыз согуш башталат. Эки өлкө тең бири-бири менен түзмө-түз согушкан эмес. Бирок өзүнүн күчтүү экендигин көргөзүү үчүн колунан келген аракеттерин жумшашкан. Эки өлкө тең ядролук куралдарынын санын көбөйтүп, башка өлкөлөргө болгон басымын көргөзгөн. Кансыз согуш 1991 жылда СССР жоюлгандан кийин гана соңуна чыккан. Ал убакка чейин аскердик блок НАТО бир да өлкө менен согушкан эмес. Демек, чындыгында эле НАТО өзүнүн эффективдүү экендигин көргөзө алган десек жаңылышпайбыз. Себеби бир гана СССР эмес, эч кайсыл өлкө НАТОнун өлкөлөрүнө кол салган эмес. Себеби бир өлкөгө кол салуу менен бир заматта өзүнө 12 өлкөнү душман кылмак. Азыркы учурда аскердик блок НАТО 30 өлкөдөн турат жана НАТОго кошулууну каалаган өлкөлөрдүн саны күн сайын көбөйүүдө. Себеби кайсыл өлкө болбосун НАТОго кошулуу менен өз өлкөсүнүн келечегине кепилдик бере алат. Ал ошол себептен Украина НАТОго кошулууну каалайт. Эмне үчүн НАТО Россияны өзүнө душман кылып келет? Биз жогоруда айткандай эле НАТОнун түзүлгөн максаты СССРден коргонуу болгон. СССР жойулгандан соң НАТОнун өлкөлөрү 2% жылдык кирешени армияга төлөөнү каалаган эмес. Себеби коргоно турган душман жок. Бизге мындай чоң армиянын эмне кереги бар деген суроо пайда болот. Жана аскердик блок НАТО өзүнүн армиясын акырындан алсыздатып, аскерлердин санын, куралдардын санын азайта баштайт. Мындан сырткары бир да согушка катышпаган НАТО акырындан башка өлкөлөр менен согуша баштайт. 1995 жылы Боснияда, андан соң 1999 жылы Косово республикасында согушат. Мындан сырткарыда Афганистан, Ливия сыяктуу өлкөлөрдө согушуп келет. Бирок ошентсе да НАТОнун мүчөлөрү мындай чоң аскердик блоктун эмне кереги бар? Тынчылыкта эле жашап жатабыз. Согуш боло турган коркунуч жок деп 2007 жылы НАТОнун 5 миллион аскерлери болсо, 2010 жылга чейин алардын саны 3 миллион 800 миңге чейин азаят. Себеби душман жок эле армияга расход кылып эмне кереги бар? СССР жок деп ойлошот. 2014 жыл Россия бийлиги Крымды Украина өлкөсүнөн алып койгондо Европа өлкөлөрүнө кайра эле коркунуч кайтып келет. Ошол убактагы НАТОнун генералдык секретары Андерс Фок Европа өлкөлөрүнө кайрылып, Россиядан сактануу үчүн коргонуу чыгымдарын көбөйтүү керек экендигин айтат. 2016 жылдын июль айында НАТОнун саммитинде Орусия НАТОнун коопсуздугуна негизги коркунуч катары танылып, аны кармап туруу НАТОнун жаңы миссиясы катары расмий түрдө жарыяланган. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. Келиңиздер эми Россиянын саясаты НАТОго кандай көз карашта экендигин айтып берели. Андан кийин Украина менен НАТОнун мамилеси тууралуу кеп кылабыз. 1991 жыл Европа мамлекеттерини коркуткан СССР жоюлуп 15 өлкөгө бөлүнүп кетет.
Ошол учурдагы СССРдин президенти Хрущев НАТОдон өз эки убада алып, чыгышка карап кеңейбешини, Россияга жакын өлкөлөрдү өзүнө кошпоштугуну суранат жана Россиянын армиясын алсыздатып, көптөгөн ядролук куралдарын жок кылууга макул болот. Бирок НАТО 1991-жылдан кийин чыгышка карай кеңейе баштайт. 91-жылга чейин НАТОнун мүчөсү болгон өлкөлөрдүн саны 16 болсо, кийин дагы 14 өлкө кошулуп 30га жетет. Россиянын бийлиги НАТОнун кеңейүүсүнө каршы экендигин ар дайым жашырбай ачык айтып келет. НАТО Россиянын чек арасына канча жакындаса, ошончо 3-дүйнөлүк согуш башталуусуна түрткү болот деген ойлорун Россиянын саясатчылары айтып келишкен. Бирок бул НАТОнун кеңейүүсүн токтото алган эмес. НАТОго жакынкы арада Босния менен Герцеговина өлкөлөрү кошулуусу күтүлүүдө. Бул эки өлкөгө 2018-жылы НАТОго кошулуу үчүн иш планы берилген. Мындан сырткары Украина менен Грузия өлкөлөрү да НАТОнун планындагы мамлекеттер болот. Убагында СССРге карап турган бул эки өлкө тең НАТОго кошулуусу мүмкүн. Албетте Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин бул өлкөлөр НАТОго кошулуусуну каалабайт. Себеби Американын армиясы Россиянын чек арасына жакын келип, өзүнүн ядролук куралдарын Россияга каратып туштап коюусунан коркот. Путин ар дайым НАТОнун кеңейүүсүнө каршы чыкса да, 2021-жылдын 1-декабрында же болбосо Украинадагы согушка 3,5 ай калганда НАТОнун генералдык секретары Россия Украинанын НАТОго кошулуусуна эч кандай тоскоолдук кыла албайт. Эмнеге дегенде Украина бул көз карандысыз суверендүү мамлекет. Бир күн келип, албетте Украина НАТОго кошулат. Качан кошулуусун Россия чечпейт. Аны НАТОнун мүчөсү болгон 30 өлкө жана Украина чечет. Россияда кийлигишүүгө, бизге тоскоол болууга укугу жок деп айткан. Ошол эле күнү Владимир Путин батыш өлкөлөрүнүн лидерлери менен сүйлөшүү жолу аркылуу НАТОнун кеңейбештигине аракет кылабыз деп Путин өзүнүн идеясыны батыш өлкөлөрүнө сунуштаган. Россиянын сунуштарын талкуулоо 2022-жылдын январында болуп, Путиндин негизги талаптарынын бири да кабыл алынганы жок. Россия тарапы жооп катар, эгер Орусия өзүнүн коопсуздугуна коркунуч туудурган коркунучтарды саясий чаралар менен токтото албаса, анда аскердик чараларды колдоно турганын билдирет. Жыйынтыгы 2022-жылдын 24-февралында Путин Украинага каршы согуш жарыялаган. Балким айтышыңыздар мүмкүн, Россия туура кылган деп. Бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазыңыздар. Достор, биз жогоруда Россиянын көз карашы менен айтып бердик. Эгерде Украинанын көз карашы менен карасак, такыр башкача. Албетте Украина бийлиги эгемендүү мамлекетке кол салып, жерни тартып алууну туура эмес деп айтып келет. Бир эле Украина эмес, Европа жана АКШ өлкөлөрү да ушул ойдо. Келиңиздер, анда Украина менен НАТОнун мамилеси тууралуу айтып берели. Биз мындан алдын АКШнын армиясы тууралуу видео чыгарганда комментарийге сен Американын саясатын колдоп коюпсуң дегендер көп болду. Бирок биз жөн гана болгонун болгондой факты менен айтып берген элек. Канчалаган мусулман өлкөлөрдү талкалап жок кылган АКШнын саясатын кантип колдомок элек? Жогоруда Россиянын көз карашы менен НАТО тууралуу айтып бергенде туура айтасың дегендер эми Украина тууралуу кеп кылганда сен Американын саясатын колдоп жатасың деши мүмкүн. Ошонсо да бир тараптуу болбош үчүн эки тарап тууралуу да айтып берүүнү туура деп билдик. 1991-жылы СССР жоюлгандан соң Украинада Кыргызстан сыяктуу эле эгемендүү мамлекет болот. Демек, эгемендүү мамлекет кайсыл тармакка өнүгүүнү кааласа, ал өзүнүн иши. Украина менен НАТОнун мамилеси 1992-жылы Украина эгемендүүлүк алгандан кийин Түндүк Атлантика кызматынын кеңешине киргенден кийин башталган. 1994-жылдын февралында Украина тынчтык үчүн өнөктөштүк демилгесинин алкагында НАТО менен алкактык келишимге, андан кийин 2002-жылы НАТОнун жеке өнөктөштүк планына кирген. 2005-жылы Украинада революция болуп, Виктор Ющенко бийликке келгенден кийин НАТО менен кызматташуусун тездетип, Украинанын НАТОго кирүүсүнө биринчи кадам болуп, ыкчам диалог форматына ээ болгон. 2008-жылдын башында Украинанын президенти Виктор Ющенко НАТОго кайрылуу жасап, кошулуу үчүн иш планын берүүсүн суранган. Бирок ошол эле жылдын апрель айында НАТОнун Бухаресттеги саммитинде Германия менен Франциянын позициясынан улам баш тартышкан. Демек, НАТОго кошулуу үчүн бардык мүчөлөш 30 өлкөнүн макулдугу керек. Алардын бирөөсү макул болбой койсо да, анда кандай мамлекет болбосун НАТОго кошула албайт. Жана НАТОго кошулуу үчүн өлкөдө диктатура жок болуусу керек. Бийлик бир адамдын колунда эмес, элдин колунда болуусу зарыл.
2010-жылы Украинанын президенти Виктор Януковичтин бийликке келиши менен Украинанын тышкы саясаты өзгөрүлүп, НАТОго кошулуу аракеттери токтотулат. 2014-жылдын февралында бийлик алмашкандан кийин Россия Крымды алып койгондон соң Украинанын жаңы бийлиги НАТОго кирүү багытын кайра улантат. Себеби Россиядан коргонуу бир гана НАТОго кошулуу деп билишкен. НАТОго кошулуу үчүн атайын мыйзамдарын да өзгөртүп, конституцияга өзгөртүү киргизишкен. 2020-жылдын 12-июнунда НАТОнун кеңеши Украинага өркүндөтүлгөн мүмкүнчүлүктөр боюнча өнөктөш статусун берет. 2021-жылдын июнь айында Брюссельде өткөн саммитте НАТОнун лидерлери Украинага НАТОго мүчөлүк боюнча иш аракеттер планын ыйгарышат. Бул Украина НАТОго кошулууга укуктуу дегенди түшүндүрөт. 2022-жылдын 30-сентябрында Украинанын президенти Владимир Зеленский НАТОго тездетилген түрдө кошулуу арызына кол койгон. Бирок Украина качан НАТОго кошулат бул белгисиз. Жана НАТОнун генералдык секретары Йен Столтенберг Украина НАТОго кошулса да согуштан кийин гана кошулат деген жообуну берип келет. Бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комменттерге жазып калтырыңыздар. НАТО дегенде эле баары АКШ деп түшүнүшөт. Оба, бул чындык. НАТОну 30 өлкө биргеликте башкаргандыгы менен 50%дан ашуун чыгымды АКШ төлөйт. Аскердик блоктун калган чыгымын 29 өлкө төлөшөт. Демек, албетте НАТОдо АКШнын айткан нерсеси болот. Мындан сырткары НАТОнун 30% аскердик күчү да Америкага таандык. Эң кызыгы достор, АКШ менен Россия бүгүнкү күндө душман экендигин баарыбыз билебиз. Жана НАТОго мүчө болгон өлкөлөрдүн баары автоматтык түрдө Россия менен душман болот. Кааласа каалабаса. Эгерде Википедиядан карай турган болсок, Россия менен мамилеси начар өлкөлөрдүн катарында бардык Европа өлкөлөрү бар. Чындыгында НАТОнун армиясы күчтүү. Дүйнөдөгү эң күчтүү 10 армиялардын катарындагы 5 өлкөнүн армиясы эле НАТОго кирет. Алар Америка Кошмо Штаты, Улуу Британия, Германия, Франция жана Турция өлкөлөрү. Бул өлкөлөр менен бирме-бир согушууда өтө кооптуу. Себеби жогоруда айткандай эле дүйнөдөгү эң күчтүү армияларга кирет. Эгерде булардын баары биргеликте НАТОнун аты менен согушкан болсо, анда мындан өткөн күчтүү армия жок. Албетте, ар кимдин ою ар кандай. Бирок НАТОго бир жылда $1 триллион ашуун чыгым болот. Бул Россиянын армиясына болгон чыгымга караганда 10 эселей көп. Кантсе да согуштан башы чыкпаган Европаны 77 жылдан бери тынчылыкта кармап келген, согушсуз жашоосуна себепчи болгон бул НАТО десек жаңылышпайбыз. Европада жада калса бир да аскери жок. Армиясы эң алсыз болгон өлкөлөрдө тынчылыкта жашашат. Жана жакынкы күндө эч бир өлкө кол салбашына ишенишет. Себеби аларды НАТО коруп турат. Исландия. Бул өлкөнүн армиясы жок. 2001-жылы НАТОго жардам катары болгону 2 полиция кызматкерини согушка жөнөткөн. Бирок ошондой болсо да Исландия тынчылыкта жашап келет жана коңшулаш өлкөлөрү кол салуусунан коркпойт. Армиясы жок болсо да күчтүү армиясы бар өлкөлөр Исландияга кол сала албайт. Себеби НАТОнун 5-статьясы боюнча ким НАТОго мүчө болгон өлкөгө кол салса, анда ал автоматтык түрдө бардык НАТОго мүчө болгон 30 өлкөгө кол салганга барабар. Дал ошол себептен Исландия сыяктуу өлкөлөр согушка армиясына миллиарддаган акчаларды коротуунун ордуна өлкөсүнүн өнүгүүсүнө жумшайт. Жыйынтыгы согуштан алыс болгон Европа өлкөлөрү бүгүнкү күндө эң бай жана бул жакта элдердин жашоо шарты жакшы. Ошол себептен Украина НАТОго кошулуу үчүн болгон аракетини көрүп жатат. Достор, НАТО тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комменттерге жазып калтырыңыздар. Эгерде бул видеого 3000 мага жакты белгисини топтосоңуздар, анда биз Украина өлкөсү тууралуу видео чыгарабыз. Биз чыгарган видеолорду биринчилерден болуп көрүү үчүн Кыргызстан каналына катталып, коңгурочону басып кетиңиздер. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.